Assalamu alaikum туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгін 8 октябрь 2024 жыл туғандар. Мен сіздерге Ош шаарына жақын эле жерде жайгашкан Кыргыз-Чек айылынан сатыла турган 10 соток тегиз жер участок тууралуу маалымат бермекчимин. Срочно сатыкка чыгып атат. Жакшы жери Кыргыз-Чектин центринде эле жайгашкан. Таза суу бар, свет бар. Шаарга деле бир 10 минутада кеңири жетип каласыздар, билесиздер. Кайсыл тараптан келген болсоңуздар дагы Кыргыз-Чектин центринде жайгашкан мына ушул больницага келесиздер. Мына жер больница болуп калат. Больницадан бул жака бир аз эле бир 50 метр жүрсөңүздөр, сол тарапта мына Маматов Туру деген көчөнү көрөсүздөр туугандар. Ушул көчөгө кирип, бир аз эле жүрүп барсаңыздар, эки кайчылаш жол болуп калат. Эки кайчылаш жолдон сиздер оңго бурулуп, 200 метр кирип барсаңыздар, сол тарапта сатылуучу жер участогубуз жайгашкан. Жакын эле туугандар. Мына бул жер ошондо Кыргыз-Чектин центри. Жакшы жер ушул жол менен бул жака түз чыгып бара турган болсоңуздар, Ош Өзгөн трассасына чыгып каласыздар. Эки жол бар туугандар. Ошол тараптан же мына Кыргыз-Чектин центри тараптан ушул сатылуучу жер участокко кирип келе бересиздер. Чек арасы ушул жерден башталат. Мына ушул жерге чейин болуп калат. Жакшылап көңүл буруп туруңуздар. Мен сиздерге азыр колдон келишинче маалымат берем. Кийин эсине чалып, өзүңүздөр дагы келип, дагы да бир толук маалымат алып кетесиздер. Туугандар, бул жер жол экен. Мына фундаменттин бери жагы, мына үйдүн заборуна чейин жол. Түз машинаңыздар менен кирип барсаңыздар, төрт тарапта 8 соток жер участок сатка чыгып атат. Ал жак 8 соток, а бул жолу 2 соток туугандар. Ошондо экөө биригип 10 соток болот. Бул жол Кудай буйруса сиздерге гана тиешелүү, сиздики гана болот. Кызыл китепте ушул жол дагы жазылган, кошулган туугандар. Фундаменттин наркы бети болсо, ал кошунаңыздар болуп калат. Туугандар, ушундай. Ушул жол менен түз жер участокко бара бериңиздер. Мен айткан воротаны ачып, бул жерден ворота деле көрүнүп турат, көрүп атасыздарбы? Воротаны ачып, бул жака бир 10-15 метр түз кирип келсеңиздер, мына ушул жерден өткөнүңүздөрдө ушул 8 соток жер участок сатка чыгып атат. Төрт тарабында тең коңшулары жашайт, чек аралары такталган, документтери так. Кызыл китебинде 10 соток деп жазылган туугандар. Бул жери 8 соток. Анан мына ушул жол дагы кызыл китепте бар. Бул 2 соток. Экөө биригип ошондо 10 соток таза чыгат. Жакшы, өзүңүздөрдүн жолуңуздар болот экен, үйүңүздөргө кирип чыгып турасыздар. Кийин эсине келип, эси менен сүйлөшүп, дагы да бир толук маалымат аласыздар туугандар. Кызыл китеби бар, документи так. Условияларына келе турган болсок, таза суу бар, свет бар туугандар. Эч камсынабаңыздар, Кыргыз-Чекти билесиздер. Таза суу, свет боюнча маселе жер албайт. Кыргыз-Чектин центрине чыгып барсаңыздар, мектеп, бала бакча, мечит, больница, кафе, милицияхана бардыгы бар. Керек болсо маршруттук каттамы, анан автобусу деле бар, шаардын бурч-бурчтарына каттайт. 10-15 мүнөттө кеңири жетип каласыздар туугандар. Ош шаары жакын эле билесиздер. Мына чек араларын уже түшүндүңүздөр. Үч тарабында тең коңшулары жашайт экен. Темир тосмо менен бүт бардыгы тосулган. Жери тегиз. Келесиздер, каалагандай үй салып жашай бересиздер. Мага жакты. 10 соток туугандар, өтө кеңири. Азыр көп жерде эле 6 соток же 3 соток же 7 сотоктан сатылып атат, а бул жерде 10 соток экен. Өтө кеңири. Ушул информацияны да жакшылап эске алып коюңуздар. Шаарга 10 мүнөттө кеңири жетип каласыздар. Эми туугандар, ушул сатылуучу жер участоктун сиздерге баасын айтайын. Керектүү информацияларды бердим. Ош Өзгөн трассасы тараптан кирип келсеңиздер болот. Эгерде сиздерге ыңгайлуу болгон болсо, кааласаңыздар Кыргыз-Чектин центринен мен көрсөткөн жолдор боюнча жүрүп келе бересиздер. Маалымат бердим. Жакшылап түшүндүңүздөр окшойт менимче. Баасы $39,000 бааланды, 10 соток. Анан дагы кеми бар деп атат. Эсин номери ушул видеонун экранында жазылган. Барыңыздарга ийгилик. Ушундай сатыла турган 10 соток тегиз жер участокты колдон чарбаңыздар. Таза суу бар, свет бар, жери тегиз, документи так.